Кыргыз өкмөтү айыл чарба товарларынын айрым түрлөрүн экспорттоого убактылуу тыюу салды. Мындай чечим өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо жана азык-түлүк баасын турукташтыруу максатында кабыл алынган. Токтомго ылайык 6 айга Евразиялык экономикалык биримдигинин аймагынан тыш жакка буудай жана ун, өсүмдүк майы, кумшекер, күн карама уругу жана жумуртканы экспорттоого чектөө салынды. Аталган азыктарды Кыргызстанга импорттоодо кошумча нарк салыгы алынбайт. Бұл чектеулердің негізгі себеби өзүбүздүн ички рыноктогу тамак ашка болгон тартыштык жаралгандыгынан себеп. Андан сырткары ошол ички азык-түлүктү кармап, анын баасын өсүп кетпешине дагы түрткү болуу максатында чектөөлөр киргизилген. Өз байкап өтүп кетсек, акыркы күндөрү кумшекерге, майга, анан этке болгон баа аябай өсүп баштады. Анын өскөн негизги себеби анын ошол жемдин кымбаттагандыгы, андан сырткары ошол эттин тартыштык жаралганына байланыштуу сырткы мамлекеттерге көп көлөмдө чыгып баратканына байланыштуу ушундай чектөө киргизгенге аргасыз болдук. Мындан тышкары уй этин, чөп саман, кебек дан тоюту, аралаш тоют, арпа жана сүлүнү Кыргызстандын аймагынан чыгарууга болбойт. Бул аракет азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого багытталып жатыптыр. Бир жагынан баанын көтөрүлүп кетпөөсүнө жакшы өлгө болот дешет. Буга чейин Москва Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөргө дан азыктарын жана кумшекерди экспорттоого 31 августка чейин тыюу салган. Орусиянын бул чечимден кийин Кыргызстанда жана аймактагы башка өлкөлөрдө аталган азыктардын баасы көтөрүлгөн. Бул боюнча айыл чарба министрлиги төмөндөгүчө түшүндүрдү. Учурда Россия мамлекетинин кумшекер менен май болгон чектөөсү бул Кыргызстан мамлекетине тийиштүү эмес, анткени биз бир соода экономикалык алкакталгандыктан анын чектөөсү бизге таасирин тийгизбейт. Бул ошол башка тышкаркы, ээптен тышкаркы өлкөлөргө өзүнүн таасирин тийгизет. Бизге импорттолуп келе берет. Бизге эч кандай чектөө жок. Айыл чарба министрлигинин маалыматына ылайык Кыргызстанда эң керектүү делген азык-түлүктүн запасы жетиштүү. Мисалы март айына карата дан азыктары 50%, кумшекер 34%, өсүмдүк майы 60% бар. Ал эми айыл чарба тармагы боюнча адис Бакыт Бакетаев өкмөттүн айрым айыл чарба товарларын экспорттоого тыюу салуу саясатын жалпы жонунан колдойт. Ушундай кырдаалга келгенде мамлекеттер, ар бир мамлекет өзүнүн базарын сактаганга аракет кылат да. Ошон үчүн бул баягы жөн эле ойду келди токтом эмес. Албетте муну биздин президентибиз, биринчи өкмөтүбүз баардыгы ойлонуп, ошонун баарын таразалап, ошого барып атат. Болбосо элге жаман болсун деп, ошо эт сатуучуларга жаман болсун деп меткен жок. Бул ушундай кырдаал болуп калды бүгүнкү күндө. Бирок анткени менен айрымдар буга каршы пикирлерин билдирип жатышат. Анткени дыйкандар пайда көрүү үчүн жер айдап иштетишет. Эгер экспортко чыга турган болсо, анда баасы жакшы болмок дешүүдө. Кыргызстанда болгону айдоочу, өсүмдүк, тамак аш өстүрүүчү 6% жерибиз бар. 94% тоо. Бирок аларды ишке ашырыш үчүн, аны жылдырыш үчүн баягы татыктуу адамдар болуш керек, аны иштетүүгө. А жок болгондон кийин биз айласыздан өзүбүздүн тамак аштарды киргизип чыгарбоого аракеттенип атабыз. Анын жолу мындай да. Алар кайрылса, ошол эле этти, ошол эле бизден сурагандарды. Анда биз айтабыз, алмашабыз. Силер бизге керектүүнү бересиңер, биз силерге сураганыңарды беребиз деп. Бартер болуп атат да, кыргызча айтканда. Кыргыз бийлиги Кыргызстанда азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу боюнча кырдаал олуттук кооптонуу жаратарын билдирип келет. Президент өлкө өзү өндүргөн базалык азыктар менен эң аз дегенде 80% камсыз кылыш керектигин айткан. Кыргызстан өзүн өзү болгону 3 гана азык менен камсыздай алат. Алар картошка, сүт жана жашылча. Жогдар Бузумов, Улук Азбеков, Нур Ньюс, Бишкек.